Ассаламу алейкум айымдар. Видеонун аталышынан көрүп тургандай эле бул суроо мени аябай ойлонтты. Кудайга шүгүрдөй, мен ойлонгон темада, ойлонгон нерседе Кудай бизге сообщенияларын жөнөтүп турат да, биз көбүнчө аны эмне байкабайт экенбиз. Мына ошондой сообщениялардан дагы мен изилдеп жүргөндө эркектер эле жашынай эле жүрө берет биздин көзүбүздө. Айымдардын көбүнесе апаларыбыз, эжелерибиз эмне үчүн көп ооруйт деген ушундай менде суроо бар болчу. Же болбосо ичибиздеги бирөөгө айтып коюудан коркот экенбиз. Ал эмне деп коет, бул эмне деп коет, кандай ойлойт деп ошентип ойлонуп отуруп, биз баардык нерсени ичибизге салып берет экенбиз. А бул ичибизге салынган нерсе ичибизде топтолуп элестетиңиз, кум топтолгондо эмне болот? Катуу болуп калат. Ал бара-бара эмне болушу мүмкүн? Жабышып, ташка айланышы мүмкүн. Мына биздин ичибизге салган нерселерибиз дагы ошондой ташка айланышы мүмкүн. Чынында бизде көптөгөн оорулар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан айымдар, эгер сиздер өзүңүздөрдө айта албаган, оюңузду билдире албай аткан болсо, биринчи өзүңүздү ойлонуңуз, өзүңүздү изилдеңиз. Эмне үчүн бул нерсени мен ал адамга айта албай атам? Ушуңа болушу мүмкүн, ата-энеге, балаңа болушу мүмкүн. Ошол нерсени эмне үчүн айта албай атам? Бул турган нерсе эмне? Же эмне үчүн мен ичиме салыш керек экен? Анализдешибиз керек экен. Динибиз дагы сонун. Аллах дагы бул динди бекеринен жаратпаптыр да, ушул Кудай бар болгон үчүн дагы биз бактылуу экенбиз көрсө. Эми ошол затка биз өзүбүздүн ичибизде болгон нерселерибизди айтсак, сүйлөшсөк, башка бирөөгө айтуунун дагы кажети калбайт экен. Бул жерде башка бирөө эмне деп коет, эмне деп ойлойт, мага кандай реакция көрсөтөт, мени жаман көрүп калбайбы деген ойлор таптакыр болбойт экен. Жай намазыңызды жайыңыздагы баардык дүйнөнү башкарып турган, дуаларды, адамдардын жүрөктөрүн башкарып турган затка барып ичиңизде болгон нерсеңизди айтыңыз. Ошондой сиз жеңилдей сүйлөшкөнүңүз үчүн дагы эмне дей аласыз. Көбүнчө байкаган нерсем биздин менталитетте ушундай нерсе экен. Аял киши, эркек кишинин жоопкерчилигин да көп учурда алып алат экенбиз. Ошубуз жумушта болушу мүмкүн. Ал жумуштан чарчап келсе деп эле уже биз башка адамдын ою менен, башка адамдын местосуна өтүп алат экенбиз да. Эркек кишинин местосуна коюшун өзүм эле кылып коеюн деп күчүбүз жеткен, жетпеген ал киши оор көтөрбөш керек да. Ошол ооруларды биз өзүбүзгө алып алат экенбиз. Анткени эмне айымдар бала көтөрөсүң, бул дагы весь, аны төрөйсүң, бул канчалык адамга мындай чоң бир стресс дебейин, чоң бир өзгөрүү аялдын организминде. Ошол нерселерди туура кабыл алып, өзүбүздүн аял экенибизди, сиктик бизге таандык экенин унутпастан, аялдык ишибизди, аялдык биринчи очередь милдетибизди жакшы аткарышыбыз керек. Баардык нерсе өз ордунда кетет. Сиздин турмушуңуз да жакшы болот иншаллах, үй бүлөңүздө мамилеңиз да жакшы болот. Ар бир нерсе өзүнүн ордунда болуш керек. Организмибиз дагы мисалы колубуз бут болуп берген жок, бутубуз кол болуп берген жок, бутуң ооруса да колуң кой мен басып коеюн дебейт. Өзүнүн милдетин мыкты деңгээлде аткарып атат. Бутубуз ооруса колубуз менен бирдемени жасап коебуз, же колубуз чарчаса тура коебуз. Ал эмне бутубузга баары бир нагрузка түшөт. Натыйжасында ар бир нерсе, ар бир орган мисалы өзүнүн милдетин мыкты деңгээлде аткарып атат. Биз дагы өзүбүздүн милдетибизди мыкты деңгээлде аткарган аракет жасасак, сиздеги оорулар дагы, түшүнбөстүктөр дагы өз жайына келет. Видео сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Мен жеткирүүнү каалаган нерсем мына ушул эле болчу. Ашыкча нерсе сүйлөбөй эле коеюн. Өзүңүзгө жакшы караңыз.